Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Кандай чыгат жакшы болуңуз Кудайга шүгүр, рахмат, таксырым боорум. Оразаңыз кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. Чубагачы бир сизден бир суроом бар эле. Ошого жооп алат деген үмүттөнүн. Неме биз эми баягы баарыбыз мусулманбыз да иншалла. Анан менин бир таанышым бар да, орус да эми, орус эми улуту. Анан баягы сүйлөшүп отуруп калып, анан минтип айтат да, тиги эми дүйнөнү негизи эле ааламды Алла Таала жаратуучу болду. Анан ушу ааламда деген ушул эмнеге мусулман, анан христиан ушу башка диндер менен бөлүп койгондо, анан ошондо орус айтат, биз эмне ошондо баарыбыз тозокко кетебизби? Бизде кандай, ошондо биз мусулмандарды, биздин тетиги ата бабаларыбыз бүт бар деген христиан динин тутуп келсе, биз кандай кылабыз деп. Аз мисалы орустар деле мисалы неме мусулманга өтүп ушинтип атпайбы? Анан тиги да айтат да, эми көп ушундай баягы ар бир адамда өзүндө ушундай ой болот да, мисалычы. Алар эмне үчүн ошо мисалы эмне деген американецтериң бар, эмне деген башка мусулман эмес мамлекеттегилердин баары башка динди тутушат да. Алардын баары ошондо тозокко киреби деген сыяктуу ушундай болду да, мен жооп бере албай калдым да. Агачы анан баягы илимди билимди эми сизден сурайын деп ошого неме кылдым да. Рахмат, таксырым. Рахмат. Чындыгында Кур'ан-ы Каримде инна дина индаллахи ислам, Аллах субханаху ва тааланын алдындагы чыныгы дин бул ислам дейт. Адам алейхиссаламдан баштап бардык пайгамбарларга түшүрүлгөн диндин аты ислам. Анан кийинчерээк христианчылык, жөөтчүлүк деп бөлүнүп кетти, бирок бардыгы ислам. Кудай Таалам дин түшүрүп, утур ошол адамдар наң сезим өскөн сайын жаңадан дин түшүрүп турат да. Анан ошол акыркы дин ислам дин. Исламга чейинки христиандар бейиши, иншалла, христианга чейинки жөөттөр дагы бейиши. Бирок христианчылык азыркы Иса пайгамбардын дини келгенден кийинки жөөттөр тозокко болуп калат. Булардын баары ошол динге өтүш керек эле. Ал эми ислам келгенге чейинки христиандардын баары бейиши, ислам келгенден кийин булардын баардыгы мусулман болуш керек эле, бирок болбой койду. Эсепте мынакей жаңы кабыл алган конституция менен жашабайбыз, андан мурдагы мен жашай берем дегендей эле кеп, урматтуу бир тууганым. Азыркы биздин мыйзамыбызда жазылынган андай мындай дегендер бар. Мисалы үчүн мурдагы мыйзамда жок болгон. Жок, мен мурдагы мыйзам менен жашайм дегени бул таптакыр туура эмес. Ошол сыяктуу. Ошондуктан азыр бардыгы мусулман болуусу кажет. Эми буну мен айтсам чубага түшүнтүп айтат балан түкөн деп ар ким сүйлөй бериши мүмкүн, бирок чындык сөз чынынан бузулбайт. Чыныгы дин ислам дини, акыркы дин ислам дини. Дин келгенден кийин бардыгы мусулман болуш керек, ошолор гана бейишке барат. Бул диндин сөзү, менин сөзүм эмес. Анан сөзүн бурмалап чубага адамдар тозокко түшүрөт экен, бейишке түшүрөт экен деген туура эмес. Ассаламу алейкум. Куранды окуса, анан Библияны окуса күнөө эмес, бир рахмат. Өзү чоң аалым болбосоң, анда күнөө болот. Ошол Куран деп бүтүрүп ал биринчи. Ошого амал кылсаң, сага ошо Инжилден окуй турган пайданын бардыгы Куран-ы Каримдин ичинде бар. Анан аны жанагыда чоң аалым болуп кетип, мындай бир жөн исламды бүтүргөн адамдар окуса бир жөн болот. Анан чалабучук болуп, чаласабат болуп, Куранды окуйм, Инжилди окуйм деп кээ бирлер бар. Менде ошол Инжилде турат, Курандагы турат, экөөнү салыштырып окуй берем. Жок, андай эмес. Ошол ислам боюнча толук илим алган, билим алган адамдар ошолор гана Курандан эме Библияны окуп айтып бериши мүмкүн. Билесизби? Пайгамбарыбыздын убагында Азирет Умар бир момундай бир баракты көтөрүп жүрүптүр, кагазды көтөрүп жүрүптүр. Пайгамбар сурат: "Я Умар, бул эмне?" дегенде, "Инжилдин бир баракчасы" дегенде, "Мен алып келген Куран сага жетиштүү эмеспи?" деди. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, Куран-ы Карим өзү бизге жетиштүү болот. Куран-ы Карим толук окуган болсок, Куран-ы Каримдин өзү бизге жетишерлик жоопту берет. Инжилди окуган, Тоорат, Забурду окуган эч кандай кереги жок. Ал ошол өтө мутахассис адамдардын иши, ошол Куран толук окуп бүтүп, Инжилдеги кээ бир маселени айтып бергенге. Анан Инжилде эмне үчүн окуйсуз? Пайда табам деп окуйсуз. Ошонун ичиндеги пайданын бардыгын, дүйнөңүздүн, акыретиңиздин бактысынын бардыгы Курандын ичинде. Мен түшүнбөйм кээ бир адамдарга Инжил менен Куранды салыштырып окуп, сен кимсиз салыштырып окугандай? Кудай Таалам өзү түшүргөн Куран-ы Карим болсо, акыркысы болсо, ал бузулуп кеткен китеп болсо дагы эмнени окуш керек болот? Ошого айтар элем, антип окубагың, сен садаган кетейин, антип окубагың деп айтат элем.
Бизге келген суроодо эмне үчүн Куран менен Библия мааниси менен окшош? Эмне үчүн Куран менен Библиянын мааниси окшош? Албетте бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Себеп дегенде Инжил, Библия өзү Аллах Тааланын жөнөткөн китеби болгон. Бирок ошол жана айтып өткөндө адамдардын аң сезими жогорулап, адамдардын маданияты өсүп өнүгүп, булардын шаардашуу маданиятын өтүп, адамдын дүйнө таанымы кеңейгенден кийин ошого жараша Кудай Таала Курани Карим жөнөткөн. Албетте ошол Инжилдеги кээ бир маанилердин, балким бардык маанилердин бардыгы эле Курани Каримде сөзсүз түрдө келет. Бирок Инжилди, Библияны ошол адамдар, ошолор өздөрүнүн жанагыдай диний адамдары өзгөртүп, ыйык рухтан шыктанып, жаздыкта олтуруп, бузуп жиберген жерлери бар. Албетте булар туура эмес. Мисалы үчүн Иса пайгамбарды Кудай, анын энеси Мариям энебизди алейхиссаламды Кудайдын аялы, үчүлтүк Кудай, үч Кудай деген сыяктуу түшүнүктөр туура эмес. Бирок ошонун ичинде айтылган Курани Каримге туура келген маселенин бардыгы туура. Алымдарыбыз айтышат, эгерде Курани Каримде, Инжилде бир маселе айтылынып, бир маселе, ошол эле маселе Курани Каримде айтылынса, анда ошол Инжилдин туура сакталып калган жерлеринен экен деп түшүнгүлө деп айткан. Бирок бул деген сөз Инжилди окуй бер деген сөз эмес. Азыркы учурда Кудайга шүгүр Курани Карим китебибиз бар. Инжил окуганга тыюу салынат. Аны өтө чоң илимдүү адамдар гана ошол Курани Карим менен Инжилдин ортосун салыштыруу үчүн окуса болот. Бирок жалпы карапайым мусулмандарга окуганга тыюу салынат. Азирети Умар күндөрдүн бир күнүндө бир Инжилден болгон бир баракты окуп турган убакытта пайгамбарыбыз келип: "Я Умар, бул эмне?" дегенде, "Инжилден болгон бир барак дегенде Кудай Таалам сага Куранды жөнөтпөдүбү? Курандагы нерсе сага жетиштүү эмеспи?" деп Азирет Умарды тыйган. Ошондуктан биз дагы Инжил окугандан тыйылып, Кудай Таалам жөнөткөн Курани Карим менен жашаган болсок, иншалла бардыгы жакшы болот.